Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Асель Сүйөркул кызы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар түрмөгүнө токтолсок. Аксы районунун Торкамыш айылында жайгашкан эрден тигүү фабрикасынын продукциясы чет өлкөлөргө экспорттолууда. Бул тууралуу президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Жергиликтүү ишкерлер тарабынан негизделген бул ишкана 4 ай мурун ачылып, 200 адамга ылайыктуу жумуш орундары түзүлгөн. Жалпы аянты 790 чарчы метрде түзгөн фабрикада тигилген продукциялар негизинен чет өлкөлөргө экспорттолуп, онлайн сатуу каналдары аркылуу кардарларга жеткирилүүдө. Күн мурун президенттин өкүлү Тилек Текебаев тигүү фабрикасынын ишмердүүлүгү менен жеринде таанышты. Ал мындай долбоорлор аймак тургундарынын жашоосун жакшыртуу, жаңы жумуш орундарын түзүү жана жергиликтүү экономиканы өнүктүрүүдө чоң мааниге ээ экенин белгиледи. Облус жетекчиси мындай аракеттер туруктуу жана узак мөөнөттүү ишкердиктин пайдубалын түзөрүн кошумчалады. Күн мурун Бишкекте Кыргызстандын төралыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдарынын чек ара кызматтарынын жетекчилеринин 11-чи жыйыны өттү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынан билдиришти. Жыйынга Беларусь, Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын компетенттүү органдарынын чек ара кызматтарынын жетекчилери, өкүлдөрү жана Шанхай кызматташтык уюмунун аймактык антитеррордук түзүмүнүн аткаруу комитетинин жетекчилери катышты. Иш-чарада тилектештик 2025 биргелешкен чек ара операциясын даярдоо жана ишке ашыруу планы жана чек ара кызматтарынын эксперттер тобунун 2026 жылга иш планы бекитилди. Катышуучулар уюмдун чек араларындагы жаңы чакырыктарга жана коркунучтарга каршы туруу маселелери боюнча кесипкөй пикир алмашуу жана бирдиктүү позициялардын иштелип чыгышы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө, чек аралардагы коопсуздукту жана ишенимди чыңдоого өбөлгө түзөрүн белгилешти. Жолугушуу иштиктүү жана конструктивдүү кырдаалда өттү. Күн мурун Кыргызстандын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев менен Тажикстандын маданият министри Мадлуббахан Амазоданын эки тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Маданият министрлигинен билдиришкендей, жолугушуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Тажикстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында орун алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар маданий кызматташтыкты өнүктүрүү, эки элдин ортосундагы ынак коңшулук мамилелерди жана өз ара түшүнүшүнү чыңдоонун маанилүү багыты экендигин белгилешти. Кыргыз-тажик маданий алакалары терең тарыхый жана орток баалуулуктарга, салттарга ээ экени баса белгиленди. Кыргыз тарап 2026-2028 жылдарга карата маданият тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү боюнча жол картасын иштеп чыгып, кабыл алууну сунуштады. Ошондой эле эки өлкөнүн жаштар уюмдарынын, маданий мекемелеринин жана чыгармачыл жамааттарынын ортосундагы өз ара алмашууну жандандыруу зарылдыгы белгиленди. Концерттер, театр коюлмалары, көргөзмөлөр, улуттук кийимдердин көрсөтүүлөрү жана кино тасмаларды чогуу көрсөтүү сыяктуу биргелешкен маданий иш-чараларды өткөрүү боюнча пикирлер айтылды. Мирбек Мамбеталиев тажик тарапка көрсөтүлгөн жылуу кабыл алуу жана жолугушууну жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, мындан аркы эки тараптуу маданий кызматташтыкты тереңдетүү эки элдин жыргалчылыгына кызмат кыла турганын белгиледи. Кыргызстанда жасалма элиталык азык-түлүктөрдүн масштабтуу жүгүртүү ишине бөгөт коюлду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Атайын кызмат мамлекеттин экономикалык жана санитардык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында элиталык импорттук продукция деген шылтоо менен мөөнөтү өтүп кеткен тамак-аш азыктарын системалуу түрдө ташып келүү, жасалмалоо жана сатуу боюнча кылмыштуу схеманы аныктады. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө такталган маалыматтарга ылайык 10 жылдан ашуун убакыттан бери базар чөйрөсүндө премиум гастромаркеттин атын жабынып иштеп келген Корзинка ишканасынын негиздөөчүсү 5-6 жылдан бери өлкө аймагына мөөнөтү өтүп кеткен чет өлкөдөн арзандатылган баада алынган тамак-аш азыктарын ташып жүргөн. Европадан алынып келинген италиялык соустар, сырлар, деңиз азыктары, түрдүү деликатестер, өсүмдүк майлары жана башка азык-түлүктөрү катары көрсөтүлгөн продукциялар иш жүзүндө жарандардын ден соолугуна коркунуч жаратуучу зыяндуу жасалма тамак-аш азыктар болгон. Тинтүү учурунда сактоо мөөнөтү өтүп кеткен жана контрафакттык азыктардын ири көлөмү
жарактуулук мөөнөтүн өзгөртүүчү лаборатория, арктехника жана оригиналдуу этикеткаларды бурмалоо үчүн шаймандар, чекене түйүндөр жана онлайн платформалар аркылуу жүргүзүлгөн массалык сатуулар боюнча иш кагаздар табылган. Компаниянын бардык иш-аракеттери токтотулуп, кеңселерине мөөрлөр басылып, корзинка ишканасынын негиздөөчүсү жана директору, дүкөндүн башкаруучусу камакка алынды. Америкалык Archer Aviation компаниясы Абу-Дабиде Midnight деп аталган аэротаксини учуруп сыноодон өткөрдү. Бул тууралуу Коммерсант гезити жазды. Маалыматта белгилегендей, Аль-Батини аэропортунда ишке ашырылган учуруу Абу-Даби Aviation авиакомпаниясы менен өнөктөштүктүн алкагында Бириккен Араб Эмиратынын борборунда аба таксилеринин коммерциялык иштешине карай жасалган кадам болуп калды. Archer Aviation Бириккен Араб Эмиратында 4 орундуу учуучу таксилерди ишке киргизген биринчи компания болуп калмакчы. Компания адага пилоттордун жана инженерлердин командасын, ички программалык инфраструктураны жана шаардык аба мобилдүүлүгүн колдоо үчүн интерфейстик тиркемелерди берүүнү пландоодо. Компаниянын айтымында Midnight Бириккен Араб Эмиратынын ири шаарларынын ортосундагы жол жүрүү убактысын жер үстүндөгү транспортко салыштырмалуу 3-6 эсеге кыскартат. Жаңы транспорттун кызматтары кадимки таксиге караганда кеминде 30% кымбат болору айтылууда. Дубай менен Абу-Дабинин ортосундагы каттамдын баасы 800дөн 1,5 дирхамга чейин болушу мүмкүн. Буга чейин Дубайда 2026 жылга чейин аба таксилери ишке киргизилери убадаланган. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев иш сапары менен Ош облусунда жана Ош шаарында болду. Сапардын алкагында Камчыбек Ташиев алгач Ош шаарындагы Достук кыргыз-өзбек чегара постуна барып, Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев тарабынан оңдолуп түзүлгөн аймакты көрүп чыкты. Ошондой эле Ош шаарында жүргүзүлүп жаткан иштер менен таанышып, андан соң жетекчилер менен жыйын өткөрдү. Жыйын учурунда салыкчылар, атка минерлер кармалды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев иш сапары менен Ош облусунда жана Ош шаарында болду. Сапардын алкагында Камчыбек Ташиев алгач Ош шаарындагы Достук кыргыз-өзбек чегара постуна барып, Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев тарабынан оңдолуп түзөтүлгөн аймакты көрүп чыкты. Камчыбек Ташиев чегара бекетине баш багып, ал жердеги чегарачылардын ишмердүүлүгү тууралуу сүйлөп, коррупцияга жана мыйзамсыз башка аракеттерге жол берилбеши керек деген дагы бир ирет эскертти. Сиз карабай коесуз. Карайбыз. Анан кийин анча-мынча тыйынтып алып аласыз. Ошо менен анан биринен бири уланып кете берет. Андай болбосун, уктуңарбы? Бир эле чегарачылар эмес, таамачылар. Уктуңузбу? Сиз жооп бере аласыз. Эч кандай коррупциялык проявление жок. Кирген чыккан машиналардан, товарлардан, элдерден эч нерсе алынган жок. Точно. Мага телевидение тартып атат. Эртең мага бирөө жаловаться этсе, сразу жооп берет. Сиз начальник, сиз экөөңүз жооп бересиз. Эртең бирөө эле жаловаться эте турган болсо. Андан ары кеңейтилип, жаңыдан асфальт төшөлүп жаткан Курманжан Датка көчөсүн көрүп өттү. Ош шаарынын кире беришиндеги Кыргыз көчө дарбазасына барып, арканын кооздолгондон кийинки абалын көрдү. Ар жагы болду башка жок, боло элек. Ар жагында бул жагда асфальт. Бир катар бирөтүнөн чейин басып коебуз. Камчыбек Ташиев Ош облустук ооруканасынын айланасындагы Уам каналынын корук аймагына курулган соода түйүндөрү жана дарыкана, кафелерди алып салуу, жолду кеңейтүү иштеринин жүрүшүн да көрдү. Порядокко келтирип, асфальттап, сумдап койсоңуз буюрса, больницабызга да жакшы болот, Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Ош шаарындагы бир катар жайларды көрүп, андагы курулуш жана жашылдандыруу иштери менен таанышып, оң баасын берди. Андан соң Камчыбек Ташиевдин катышуусунда жыйын өттү. Жыйын учурунда салыкчылар, атка минерлер кармалды. Жыйында салык кызматынын Өзгөн району боюнча жетекчиси жана Кара Суу району боюнча башчысынын орун басары кармалган. 2020 бeri buna 5 yıl vakti. 5 yıldan beri azdan жылда karab oturup buna yem azır күндө elimize hizmet көрсөтүү, elimizin yaşam tırçılıkını оңдоо, mamleketin içindeki yaşavatkan bizdin atullarımыздın yaşam sapatını özgörtүү bir kıyla jakşı жаңылыш бар. Бирок ошол мезгилде biz bunu менен токтоп калбашыбыз керек. Бул башталышы гана. Мындан тышкары Нокат районунун кадастр мекемесинин 2 кызматкери, Өзгөн районунун сот органынан 1 жана паспорт столунан 1 кызматкер камакка алынды. Алардын ишмердүүлүгүнө карата чара көрүлмөкчү. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.
260 миллион сомду ким зыян келтирсе орду алып келип коюп койсун. Аксыда жаратман айымдары креативдүү индустрияларды өнүктүрүүдө. Жалал Абад облусунун Аксы району туристтик аймак гана эмес, аялдардын ар тараптан потенциалын көтөрө турган өзгөчө жай. Айымдар өз ара жардамдашуу тобуна лидер, мүчө болушуп өздөрүнүн аймагын ар тараптан өнүктүрүүгө салым кошууда. Кыргыздар байыртадан эле күнүмдүк турмушта колдонулган кийим-кече, тиричилик буюмдарын жасоодо экологиялык ыкманы колдонуп келишет. Бүгүнкү күндө жаңы муунда экологиялык улуттук буюмдарды күнүмдүк турмушта колдонуу салтын сактоого аракет кылууда. Ошол эле учурда кол өнөрчүлүк аймактарда креативдүү экономиканы жана аялдардын ишкердигин өнүктүрүүнүн маанилүү фактору боло алат. Муну Жалал Абад облусунун Аксы районунан келген долбоордун катышуучулары да ырасташты. Биздин Кош Төө айыл өкмөтүнүн башчысы бизге бул жерди ажыратып берип, бул жерге бизге шарт түзүп берди. Шарт түзүп бергенден бери көптөгөн иштерди жасап, кыздар менен биргеликте фестивалдарга, Ысык көлгө барып, тажрыйба алмашууга барып келип, ал жерден көп мындай сумкаларга курактарды тигип кадаганды, такканды үйрөндүк. Тажрыйба алмашкандан көптөгөн жетишкендерге, ийгиликтерге жетиштик. Аялдар Тынчтык банкы коомдук фондунун директору Гүлсана Абытованын айтымында сувенирлерди жасоо үчүн курак жана сайма боюнча мастер-класстар уюштурулган. Аксы районундагы кыргыздын улуттук буюмдарын өндүрүүгө кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин, чет элдик сатуу алуучуларга эмне көбүрөөк жагарын көрсөтүштү. Тигүү цехтери менен фабрикаларындагы кездемелердин калдыктарынан сувенирлерди жасоону жана башкаларды айтып бердик дейт. Продукциянын сапатына кантип жетсе болот, тигүү өндүрүшүнүн калдыктарынан кайдан алса болот, жумушка керектүү материалдарды кантип сатып алса болот жана продукцияны кантип сатуу керектигин билдиришкендигин Гүлсана Абытова айтып берди. Кош Төө өз ара жардамдашуу тобунун иш-аракеттери аялдар арасындагы жумушсуздукту кыскартууга жакшы мисал. Жергиликтүү эмгек рыногунун керектөөлөрүнө ылайык чыгармачыл тармактарды жана аялдардын ишкердигин өнүктүрүү аркылуу жумушсуздукту жеңүү. Аялдар Тынчтык банкы коомдук фондунун Жалал Абад облусунун Аксы районунун чек арага жакын аймактарында укмуштуу жана тоо туризмин, креативдүү индустрияны өнүктүрүү аркылуу аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбоорунун максаты болуп саналат. Бул демилге креативдүү индустрия жана туризм тармагында ишке ашырылып, Аксу районунун 3 айыл өкмөтүндө, Сары Челек айыл өкмөтү, Кербен шаарында жана Кош Төө айыл аймактарында иш алып барат. Ушундай сувенирлерди жасап жатабыз, брошкаларды туристтер үчүн, баштыкчалар, ушундай мындай болгон этнопанолор кыргыз үйлөргө илип койсо да болот. Буну жалаң чет мамлекеттен келген туристтер үчүн көптөгөн сувенирлерди жасап, Сары Челек, Падыш Ата деген туристтик шаарчаларына өткөрөбүз. Алар менен биргеликте иштеп, ишибизди алдыга жылдыруу максаттарыбызды койгонбуз. Долбоорду ишке ашыруу Аксы аймагы Аксы районунун Өзбекстан менен чектеш аймактарында жашаган миграцияга душар болгон аялдарга багытталган. Дал ушул аймактарда аялдардын жана жаштардын көндүмдөрүн өнүктүрүүгө, өз жамааттарын колдоого багытталган инновацияларды киргизүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Чыгармачыл тармактар мындай перспективдүү чарбалык иштерге айланууга чакырылышкан. Анткени ал биринчи кезекте аялдарды өндүрүшкө, турак жай жана сайма техникасын колдонуу менен буюмдарды чыгарууну тартууну кеңейтет. Жалал Абад облусунун Аксы районунда бир топ идея ишке ашкан. Кош Төө айыл өкмөтүндө жеке ишкердик менен алектенүүнү каалагандар 20 кишиден турган өз ара жардамдашуу тобун түзүлдү. Долбоордун шарты боюнча аларга тигүү жабдыктары берилген. Ошондой эле чыгармачыл тармактар боюнча мастер-класстар жана тренингдер өткөрүлдү. Кыз-келиндерге социалдык тармактар аркылуу товарларды илгерилетүүнүн заманбап ыкмалары, маркетингдин негиздери, бизнес, ишкердиктин укуктук негиздери жана салыктар үйрөтүлдү. Балтыркан 2025 туристтик фестивали аксылык кол өнөрчүлөрдүн продукциясына болгон суроо талаптын көрсөткүчү жана тажрыйба алмашуу аянтчасы болуп калды. Ага Кош Төө өз ара жардамдашуу тобунун мүчөлөрү активдүү катышып, өздөрүнүн чыгармачыл буюмдарын жергиликтүү тургундарга жана
туристтерге сата алышты. Туризм жаатында ишкерлик менен алектенген айымдар үчүн окутуулар Аялдар тынчтык банкы коомдук фонду жана эл аралык өнөктөштөр тарабынан уюштурулган. Долбоор Европа биримдиги тарабынан БОМКа 10 гранттык схемасы боюнча каржыланып, Аялдар тынчтык банкы коомдук фонду тарабынан аткарылууда. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Жалал Абад облусу. Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Падыша ата жана Авлетим жергесинде жергиликтүү айымдар туристтик тейлөө кызматын көрсөтүшөт. Алар ички жана сырткы туристтерге жатакана, тамак аш кызматтарын тартуулашат. Бул тууралуу кезектеги материалда кеңири айтып беребиз. Бүгүнкү күндө боз үй дээрлик эч качан туруктуу турак-жай катары колдонулбайт. Алар цивилизациядан алыс мал баккан чабандар үчүн гана үй катары кызмат кылат. Майрамдарда гана аянттарга боз үйлөр тигилет. Ал эми аларды куруунун техникасы оригиналынан эмес. Негизи металлдан жасалган. Дубалдарды жабуу үчүн тандалган материалдар табигый эмес, синтетикалык жиптер көп. Бактага жараша салттуу боз үй туризмде кеңири жайылды. Эко эс алуу модалуу тенденциясы күч алууда жана көчмөндөрдүн турак-жайы бул концепция эң сонун шайкеш келет. Кылымдардан бери келе жаткан салт ушинтип жашап келет. Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Падыша ата мамлекеттик коругу жана Авлетим Токой чарбасынын территориясында жергиликтүү айымдар туристтик тейлөө кызматын көрсөтүшөт. Алар ички жана чет элден келген туристтерге жатакана жана тамак аш кызматтарын колго алган. Бул айымдар Аялдар тынчтык банкы коомдук фондунун Жалал Абад облусунун Аксы районунун чек арага жакын аймактарында укмуштуу тоо туризмин жана креативдүү индустрияны өнүктүрүү аркылуу аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбоорунун алкагында түзүлгөн жана окутулган Аксы Кут өз ара жардамдашуу тобунун мүчөсү болуп, көптөгөн окуулардан өтүшкөн. 6 жылдан бери жекешкерлик менен туризм багытында жекешкерлик менен алектенип келебиз. Быйыл ушу БОМКа долбоору менен былтырдан баштап БОМКа долбоорунун программасына катышып, ал жерден көптөгөн өзүбүзгө пайдалуу билимдерди алдык, кошумча билимдерди сервис тууралуу, СММ тууралуу, салык кызматтары боюнча кандай ошо иш алып баргандарды толук билимдерди алып чыктык. Өзүбүзгө керектүү болгон билимдерди мындан пайдаланып ошо өзүбүздүн иштерибизди анча алдыга жылдырып алдык десем дагы болот. Андан сырткары Өзбекстан менен көбүрөөк иштешкенди дагы жолго коюп алдык. Аксылык айымдар конок тосуунун стандарттары, эл аралык туристтик платформалар аркылуу туристтерди тартуунун жолдорун, бизнес, маркетинг, СММ жана сатуулар, ишкердиктин укуктук негиздери жана салык төлөө маселелери боюнча өз дареметин жогорулатышты. Ысык көлдүн Тескей Жээк дестинациясына жана Токтогул дестинациясына барып, конок тосуу, туристтерге туура тамак аш берүү, этно шоулорду көрсөтүү, этнографиялык боз үйлөрдү куруу, музей уюштуруу, кол өнөрчүлүк өнөркаларын уюштуруу, туристтерге мастер-класс көрсөтүү боюнча тажрыйба алмашып келишти. Биз БОМКа долбоорунун негизинде көлгө да барып, тажрыйба алмашып келдик. Боз үйлөрдү жасаган айыл менен барып, кантип тигет, кантип жасалат, кийиздер кантип жасалат, баарын көрүп келдик. Мындан ары биз дагы ушундай жасап, өзүбүздүн чеберчилигибизди да көрсөтө алабыз да, Кудай буйруза. Анан ушу КВП топ менен жамаат аялдар тобу иштетебиз. Бул жерде 4-5 аял ушул боз үйлөр менен иштешип, конокторду күтүп, кичине өзүбүздүн бюджетибизди да көбөйтүп атабыз. Долбоордун максаты туристтерди тейлөө сапатын, маданиятын жогорулатуу, жергиликтүү тургундардын кириши бөлүгүн арттыруу жана Аксы районундагы табияты кооз аймактарга туристтерди тартуу болуп саналат. Жайкы сезон туристтердин көп келип, эс алып жаткан эң өзгөчө учурда. Азыр бизде ички туристтер, ошондой эле сырткы туристтер, мисалы айтсак, коңшу мамлекет Өзбекстанда туугандарды келип, туристтерибиз көбөйө баштады. Биз ушу БОМКа долбоорунун негизинде 2 боз үй алдык эле. 2 боз үй менен баягы былтыркыга караганда туристтердин саны да көбүрөөк болуп, кызыгуу артып, сапат БОМКа негизинде окуган сервистерибиздин пайдасы менен көп туристтерди кабыл ала баштадык да.
Ысык көлдө туризм 30га чыккан, күчкө толгон жигиттей болсо, ал эми Аксыда Бешиктеги ымыркайдай абалда. Туризмде тейлөө сапатын жогорулатууда, стандарттарды кийирүү жана сактоодо, жөө жана ат турларды уюштурууда жана тур маршруттарды ачууда дагы көп кадамдар алдыда. Ушул көйгөйлөрдү да чечүү керек жана эң негизгиси жаратылышты көздүн карагендей сактоо менен бирге туруктуу жана экологиялык туризмди өнүктүрүү зарыл. Туризм жаатында ишкерлик менен алектенген айымдар үчүн окутуулар Аялдар тынчтык банкы коомдук фонду жана эл аралык өнөктөштөр тарабынан уюштурулду. Долбоор Европа биримдиги тарабынан БОМКА 10 гранттык схемасы боюнча каржыланып, Аялдар тынчтык банкы коомдук фонду тарабынан аткарылууда. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Жалал Абад облусу. Оштогу жогорку окуу жайларда кесипкөй адистерди тандоо уланууда. Бул үчүн атайын сынактар өткөрүлөт. Катышуучулар бул сынакка атайын даярдык менен барышы керек. Анткени ал бир нече этаптан турат. Ош мамлекеттик университетинин кадрлар резервине кесипкөй адистерди тандоо үчүн сынак болуп өттү. Сынактын экинчи этабы педагогика, психология предметтери боюнча болуп, жалпы 101 талапкер катышты. Жыйынтыгында 59 талапкер сынактан 70 балдан жогору алды. Ал эми 37си төмөн балл топтогон. Буюрса, биринчи этаптан жакшы балл алып, бүгүн экинчи этапка өттүк. Буюрса, экинчи этаптан 100 суроонун ичинен 87 суроого туура жооп берип, бул экинчи этаптан дагы ийгиликтүү өттүм. Буюрса, сентябрь айында бизди жумушка кабыл алуу болуп кала турган болсо, мен буюрса ушул Ош мамлекеттик университетинде педагог болуп иштөөгө даярмын. Буга университеттин сайтында кадрлар резерви боюнча атайын бөлүм түзүлгөн. Анда предметтик жана педагогика, психология боюнча тесттик суроолор жайгаштырылган. Талапкерлерге бир жылда 2 жолу январь жана июль айларында тесттик сынак уюштурулат. Тесттик суроолорду жоопкерчилиги атайын жоодо бекитилген боюнча кафедра башчыларына жүктөлгөн. Кафедра башчылары ар бир предметтен өзүнүн спецификасына жараша 100дөн суроо түзүлгөн. Бул 100дөн суроонун баардыгы Ош мамлекеттик университетинин сайтында суроолору илинип турат, а жерде жообу жок илинет. Окутуучулукка жумушка алуу негизинен 3 этап менен жүргүзүлөт. Предметтик тесттик сынактан 70 балдан жогору алгандар экинчи турга өтөт. Анда педагогика, психология предметтеринен тест тапшырышат. Андан кийин кафедра башчылары менен макулдашып, бош кызмат орундарга жумушка кабыл алуу жүргүзүлөт. Конкурстун 3-чү этабында болсо ачык сабак өтүлөт. Кадрлар резерви боюнча жоодо көрсөтүлгөн тийиштүү документтер менен талапкерлердин арыздары алынып, каттоодон өткөрүлөт. Талапкерлер бизге арыз негизинде кайрылышат. Арыз негизинде жалпы талапкерлердин тизмеси бекитилип, жадвал түзүлөт. Ошол эле учурда компьютерный борборго талапкерлердин тизмеси берилип, ал жактан паралогиндер даярдалат. Талапкерлер тесттин жыйынтыгы чыкканда өздөрүнүн балдарын жазып кол коюшат. Ош мамлекеттик университетинин кадрлар резервине сынак 2019-жылдан бери өткөрүлүп келет. Конкурс профессордук, окутуучулук курамды сапаттык жактан жакшыртуу, прогрессивдүү, креативдүү, кесипкөй адистерди окуу жайга тартуу жана эң татыктууларын тандап алуу максатында уюштурулат. Буга чейин ийгиликтүү өткөн талапкерлердин 75%га жакыны ишке орношкон. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен Азия ТВ KG сайтынан, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда валюталар курсу жана аба ырайына назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.